Айчурок Токтосунова неберелерине болушунча көбүрөөк убактысын бөлүүгө аракет кылат. Анткени технология өнүккөн заманда чүрпөлөрү интернет желесинен туура эмес маалыматтарды алып калышы мүмкүн деп кооптонот. Чектөө кылып койсо болмок. Анан обязательно биз жумуш болуп атканда булар деги эле кармайт. Булар пайдаланат конок келгенде, колуң бошобой калган кезде карайт. Зыяндуулук жагы бар болуш керек деп ойлойм да. Мисалы жаман нерселерди көрөт булар. Учурда балдардын акыл туюмуна залал келтире турган кинолорду жана маалыматтарды таратууга мыйзам жүзүндө чектөө киргизүү сунушталууда. Документтин долбоорунда балдарды жана өспүрүмдөрдү ден соолугуна же өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматтан коргоо боюнча мамлекеттик башкаруу, бизнес жана жарандык коомдун деңгээлинде аныктамалар жана механизмдер киргизилүүдө. Демилгени кабыл алуу менен балдарды коргоо, алардын маалымат коопсуздугун камсыздоо боюнча натыйжалуу система түзүлөрү белгиленген. Я считаю, что это очень актуально и своевременно. Бул өз убагында көтөрүлүп жаткан актуалдуу маселе деп ойлойм. Анткени биздин балдарыбыз азыркы учурда көп убактысын интернетте өткөрөт. Менин кызым 3 жашта, башка балдар сыяктуу эле телефон, гаджеттерди караганды жакшы көрөт. Балдарга чек коюу бул абдан маанилүү деп эсептейм. Көрбөш керек деген видеолорду көрүп калышы мүмкүн. Психологдор дагы балдардын туура өнүгүүсү үчүн терс таасирлерден коргоо абдан маанилүү деп эсептешет. Алардын акырындык менен жетилип чоңоюшу үчүн ыңгайлуу шарт түзүү керек. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде дагы бул чаралар жашы жете электерди жыныстык жактан ачык телевизиондук продукциялардын таасиринен коргоо үчүн иштелип чыккандыгы айтылат. Суицид тууралуу ойлор каяктан келиши мүмкүн, же болбосо балага агрессия тууралуу ойлор каяктан, адам өлтүрүү бул оңой эле адамдын өмүрүнүн баалуулугун төмөн көрсөткөн учурлуу мультфильмдер бар. Мисалы, организмге терс таасир эткен нерселердин рекламалары кайра кетип атпайбы? Биз ойлойбуз го ошол реклама жөн эле кетип атат деп, бирок нейрондук байланышы улам тамактанып атат да. Анан бала өзү кандай аңдабай эле ал маалыматты ала берет. Анан качандыр бир күнү кантип өзү ошол алган маалыматтын иш жүзүнө ашырып атканын өзү да байкабай калат. Балдарды туура эмес, аң сезимин бузган маалыматтардан мыйзам чегинде коргоо өз убагында көтөрүлүп жаткан демилге экендигин шаар тургундары ырасташууда. Албетте колдойт элем. Ошон балдардан зыян нерселерден чектеп берсе жакшы болмок да. Көпчүлүгү бар телефонду көр деп азыр мен канча көрөм, кенедей балдарга телефонду берип уже кызыктырып атышат. Вот кенедейинен алар эмнени көрүп атат, иштери жок, башында билет мультфильм көрүп, андан кийин неизвестно да. Мыйзам долбооруна ылайык балдардын ден соолугуна же өнүгүшүнө зыян келтирүүчү маалыматты тараткан жеке жактарга 2000, юридикалык жактарга 10 000 сом айыппул салынат. Жалпыга маалымдоо каражаты же интернет аркылуу болсо 5000 жана 25 000 сомдук айып каралган. Мындай маалыматтарга баңгизатты, психотроптук жана башка заттар менен алектенүү каалоосун пайда кылган, зомбулукка түрткү берген, мыйзамсыз жүрүм турумду актаган, уят сөздөрдү камтыган, порнографиялык мүнөздөгү маалыматтар кирет. Бактыгүл Султанбек кызы, Рыскелдик Окулбеков, Ала Тоо 24.